Assalamu alaikum dostlar. Biz bugün doğruдағы bıçılgan шымдын кофтасын бычабыз. Кофтасы biraz кыскараак болот. Азыр биринчи артын бычабыз, себеби биздин кофтабыздын алдында мындай жеринде көкүрөгүнүн тушунда замок болуш керек. Себеби бул кармячий айымдарга болгон үчүн көкүрөгүнөн замок түшөт. Замок чөнтөк түшөт, мына жерден мындай релеф түшүрөбүз. Ошон үчүн биз азыр аны бөлөк бычабыз. Азыр артын бычабыз, анан алдын бычабыз. Артын биз дайым бычып жүргөндө эреже менен жанагы нормалар менен бычабыз. Мына мен дайым айтып жүргөн норма 8-ди түшүрөбүз. Себеби бул 54-размердеги көйнөк болот. Бул жактан 3 см моюндун аркасын түшүрөбүз. Мына эки жерди бири-бирине туташтырабыз. Общий желкесинин кеңдиги 54-размер кийген айым болгон үчүн желкесинин эни 44 см болгон. Мына жер 44 см. Эми ушул жердеги сызыктан дагы баягы эле 3 см желке жакка түшөбүз. Ушул жерди эми моюн менен туташтырабыз мынакей. Эми мына жерде желкенин түшкөн жеринен бул жака карап бизден нормалар 20 см болот. 20 см бул обычный стандартный размер экен. Чоң размер тийип аткандыгыбыз үчүн бизде азыр 22 см колтугун айланасына түшүрөбүз. Ушул 22 см бизде азыр колтук оюндусу бычылат. Бул жерде биз артын бычып атканыбыз үчүн артында 3 см биссектриса белгилейбиз. Биссектриса деген мына бурчектен бул жака караган сызык. Ушул жерден эми биз мына колтугунун оюндусун чыгарып бычып алабыз. Тигишин кошуп туруп чийип койдум. Эми бизде кардардын көкүрөгүнүн айланасы 31,5 см болгон, 32 дейин примерно. Материалды эндирээк алганымдын себеби көйнөгүнүн этеги бир аз трапеция болуп кетет. Ошондуктан мен көйнөктүн этегине карап көкүрөгүнүн айланасын алдым. Көйнөгүбүздүн этеги бир аз трапеция болуп кетет. Ошон үчүн менде азыр 31,5 см болуш керек эле. Мен тигиши менен кошуп туруп ушул жерден 32 см өлчөп алам. Бул жерде уже биздин көкүрөгүбүздүн айланасынын белгиси чыгып калды. Бул бизде арткы деталь. Азыр мен ушул жерден көйнөктүн узундугун өлчөп алып, ушул жерден кеткен трапецияны көрсөтөм. Мынакей көйнөктүн узундугун мына желкеден алабыз. Же болбосо мына сызган биринчи сызыгыбыздан алабыз. Мына жердеги түз сызыктан. Көйнөгүбүздүн узундугу бизде 90 см болуш керек экен. Мен 95 см кылам, себеби бул көйнөк чоң размер болгон үчүн далылары чоң. Ошон үчүн мен 95 см алам. И плюс тигишине кошуп 97 см эсептеп алам. Мынакей бизге кыска да эле көрүнөт, бирок кийгенде жамбашты жаап турат. Эми көйнөктүн этегин биз түз кылып кырксак, эки боковойнан мындай бир аз түшүп калышы мүмкүн. Азыр биз көйнөктүн этегин кантип алабыз? Мынакей 97 см биз өлчөп алдык. Эми ушундан бул жака карап дагы 97-ни өлчөйбүз. Мына желкеден кой бербей туруп, бияка карап 97 өлчөйбүз. 97-ни мындай өлчөп алсак, бизде мына жерде бир аз овальный болуп этеги ушинтип бычылат. А бул жерде болсо, биз мына көкүрөк айланасынан ылдый карай жамбаш айланасы ушул ортолукта болот. Бел айланасы ушул ортолукта болот. Мына жерден белинин айланасын бир аз, бир 2 см киргизип туруп, анан бул жака чыгарып койсок, мынакей биздин кофтабыздын арткы детали даяр болду. Мен азыр кыркып даярдап алам. Мынакей бизде бул кофта кыска көйнөк десек дагы болот. Туника десек дагы болот. Аркы деталибиз даяр болду. Азыр биз алдыңкы детальды бычышыбыз керек. Алдыңкы детальда өзгөрүү киргизилет, себеби көкүрөгүндө бала эмизе турган орду болуш керек.